بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Сиздерге Аллахтын тынчтыгы, ырайымы жана берекеси болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Алла Таала өзүнүн пенделерине дайындаган эң жакшы амал бул намаз. Намаз окуганга өкүм берүү жана анын пайдаларын түшүндүрүү туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бар. Алардын баарын бул кичинекей баяныбызга айтып мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы алардын бир нечесин айтып өткөнгө аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен: Алла Таала менин үммөтүмө бардыгынан мурда эң биринчи намазды фарз кылган. Жана кыямат күнү эң биринчи ал туурасында сурак болот. Намаз менен болгон мамилеңерде Алладан корккула. Намаз менен болгон мамилеңерде Алладан корккула. Намаз менен болгон мамилеңерде Алладан корккула. Ширк менен инсандын, мусулмандын ортосун тозуп турган нерсе бул намаз. Намаз бул исламдын белгиси. Намазды өз убагында бардык нерселерден жүрөгүн бошотуп, андагы бардык талаптарды, мустахабтарды кошо аткарып намазды окуган адам чыныгы момун. Аллах Таала өкүм кылган нерселердин эң фазилеттүүсү ыйман жана намаз. Эгерде намаздан башка кандайдыр бир амал жакшыраак болгондо, анда Алла Таала күнү-түнү руку жана сажда кылган өзүнүн периштелерине ошол нерсени аткарууга өкүм бермек. Намаз бул диндин түркүгү. Намаз шайтанды коргулат. Намаз момун үчүн нур. Намаз бул эң жакшы жихад. Качан инсан намазга киришери менен Алла Таала ага толук көңүл бурат. Эгерде намазга көңүл бурбай кое турган болсо, Алла Таала да ага көңүл бурбай коет. Качан асмандан кандайдыр бир кырсык түшө турган болсо, ал мечитке көп каттаган адамдарга түшпөйт. Эгер адам кандайдыр бир нерсенин себебинен тозокко түшсө, дене мүчөлөрүнүн сажда кылганда тийген жерлерине күйгүзүлбөйт. Сажда кылганда жерге тийген дене мүчөлөргө Алла Таала тозок отун харам кылган. Алла Тааланын алдында эң жакшы амал бул өз убагында окулган намаз. Алла Таала инсанды эң жакшы көргөн абалы анын саждада турган мезгилин көрүүсү. Пенденин Аллага эң жакын болгон абалы ал саждада турганда болот. Намаз бул бейиштин ачкычы. Качан инсан намазга турганда бейиштин эшиги ачылат жана аны менен Алла Тааланын ортосундагы бардык пардалар көтөрүлөт. Эгерде канча убакытка чейин жөтөлүү жана башка нерселер менен арек болбосо. Намаз окуучу падышалардын падышасынын эшигин кагат. Ал эми эшикти каккулоо үчүн эшик ар дайым ачылат. Намаздын исламдагы орду денедеги баш сыяктуу. Намаз жүрөктүн нуру. Кимде ким жүрөгүн нурдуу кыламын десе, намаз окусун. Кимде ким күнөөлөрүн кечирилүүсүн каалап, жакшылап даарат алып, анан хуш-шухузу менен 2 же 4 рекет фарз же нафил намаз окуп туруп, Алладан өзүнүн күнөөлөрүн кечирим сураса, Алла Таала күнөөсүн кечирип жиберет. Жердин кайсыл бөлүгүндө намаз аркылуу Алла эстеле турган болсо, ошол бөлүгү калган башка бөлүктөрүнө мактанат. Кимде ким 2 рекет намаз окуп, кандай дуба кылса, Алла Таала дубасын кабыл кылат. Кааласа ошол замат, кааласа кандайдыр бир хикматтын себеби менен кечиктирип кабыл кылат. Кимде ким жалгыздыкта 2 рекет намаз окуса, аны Алла Таала жана анын периштелеринен башка эч ким көрбөсө, ага тозок отунан кутулууга уруксат берилет. Алла Таала ар бир фарз намаздан кийинки дуба кылуучунун бир дубасын кабыл кылат. Ким 5 убак намазды үзбөстөн такай окуса, анын дааратын, руку саждасын жана башкаларын ар дайым толук аткарса, ал адам сөзсүз бейишке кирет. Ал эми тозок оту ага харам болот. Мусулман канчага чейин 5 убак намазды такай окуп жүрсө, шайтан андан коркуп жүрөт. Качан намазды калтыра баштаса, шайтан күч алат жана аны адаштырганга аракет кылат. Эң жакшы амал намаздын баштапкы убактысында окуу. Намаз ар бир такванын курбанчылыгы. Алла үчүн эң жакшы көрүлгөн амал намазды баштапкы убактысында окуу.
Эртең менен ким намаз окуганы мешитке жөнөсө, анын колунда имандын туусу болот. Ким эртең менен базарга карап жөнөсө, анын колунда шайтандын туусу болот. Пешин намазынан мурдагы окулган 4 рекет намаздын сообу тахажжуд намазынын 4 рекетинин сообундай. Пешин намазынан мурдагы 4 рекет тахажжуд намазынын 4 рекетине барабар. Адам намазда турганда Алланын рахматы ага түшөт. Эң эле жакшы намаз түндүн ортосундагысы. Бирок аны окугандар өтө эле аз. Менин алдыма Жабраил алейхиссалам келди да айтты: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, канчалык жашабаңыз бир күнү өлөсүз. Кимди жакшы көрө турган болсоңуз, бир күнү андан ажырайсыз. Сиз кандай амал кылсаңыз, жакшыбы же жаманбы, анын ордуна сыйлык же жаза сөзсүз берилет. Момундун шарапаты тахажжуд намазында экендигине эч кандай шек жок. Жана момундун ыза турматы, элдерге көз каранды болбоосу жана алардан эч нерсе күтпөөсү. Түндүн эң акыркы бөлүгүндө 2 рекет намаз окуу бүткүл дүйнөдөн баалуураак. Эгерде менин үммөтүмө ор келүүнүн коркунучу болбогондо, анда мен аны фарз кылмакмын. Тахажжудту сөзсүз окугула, анткени тахажжуд бул улуу адамдардын жолу жана Аллах Таалага жакындоого себеп. Тахажжуд күнөөлөрдөн тозот жана күнөөлөрдү кечирилишине себеп. Андан денеге ден соолук да келет. Аллах Таала айтат: "Эй адам балдары, сен күндүн башында 4 рекетке алсыздык кылбасаң, мен сенин калган күндөгү муктаждыктарыңа жетиштүү болом." Мындан да башка да бир хадисинде мындай деп айтылган: "Кимде ким намазды дайыма окуса, Алла Таалага 5 түрдүү ысый белек берет. Биринчиси, анын ырыскысы жеңил табылат. Экинчиси, кабыр азабынан куткарылат. Үчүнчүсү, кыямат күнү амал дептери оң колунан берилет." Ал тууралуу Аль-Хакка сүрөсүндө кеңири айтылган. Кимге амал китеби оң колунан берилсе, ал ушунчалык кубанып ар кимге көрсөтүп жүрөт. Төртүнчү, Сирот кыл көпүрөсүнөн чагылгандай тез өтөт. Бешинчиси, эсеп кысапсыз бейишке кирет. Кимде ким намазын жалкоолук, сустук кылып аткарбай турган болсо, ага 15 түрдүү азап берилет. 5-өсү дүйнөдө, 3-өсү өлөр учурда, 3-өсү кабырда, 3-өсү кабырдан тирилип чыккандан кийин. Дүйнөдөгү 5-өө. Биринчиси, жашоосунда береке болбойт. Анын жүзүнөн жакшы адамдардын нуру алып салынат. Үчүнчүсү, ал кылган жакшы амалдар үчүн сооп албайт. Төртүнчүсү, анын кылган дубалары кабыл болбойт. Бешинчиси, улуу кишилердин дубасында анын эч кандай үлүшү жок. Өлөөрдөгү 3 азап. Биринчиси, кор болуп өлөт. Экинчиси, ачка өлөт. Үчүнчүсү, аябай суусап өлөт. Эгерде бүткүл деңиздерди ичсе да, анын чаңкоосу канбайт. Көрдөгү 3 азап булар. Биринчиси, анын көрү ушунчалык аны кысканда, кабыргалары бири-бирине кайчылашып кирип кетет. Экинчиси, кабырына от жагылып коюлат. Үчүнчү, анын кабырын бир жаман сүрөттөгү жылан ээлеп алат. Анын көзү оттон, тырмагы темирден болот. Узундугу 1 күндүк жол. Ал күндүн күркүрөөсүндөй үн менен кыйкырып мындай дейт: "Менин Роббим мени сага үстөмдүк кылууга дайындады. Эртең мененки намазыңды таштаганың үчүн күн чыкканга чейин чагамын. Пешим намазын окубай калтырганың үчүн асыр намазына чейин кыйнаймын. Асыр намазын калтырганың үчүн күн батканга чейин, шам намазын калтырганың үчүн куптанга чейин, куптан намазын калтырганың үчүн таң атканга чейин кыйнаймын." Ар бир жолу урганда жерге 70 чыканак кирип кетет. Ушинтип кыямат күнүнө чейин азапталат. Көрдөн чыккандан кийинки 3 азап. Биринчиси, өтө катуу эсеп кысап алынат. Экинчиси, ага Алла Тааланын каары келет. Үчүнчүсү, тозокко ыргытылат. Дагы бир хадисинде мындай деп жазган: "Анын бетинде 3 катар жазуу болот. Биринчи катар: Эй Алланын акысын бербөөчү. Экинчисинде: Эй Алланын каарына татыктуу. Үчүнчүсүндө: Дүйнөдө Алланын астындагы милдетиңди таштагандыгың себептен бүгүнкү күндө Алланын мээриминен үмүт кылба.
Ошондой эле дагы бир хадисинде келтирилет. 10 түрдүү кишиге өзгөчө азап берилет. Алардын бирөөсү намазын каза кылган адам. Анын колу байланып коюлат жана периштелер анын жүзүнө жана аркасына уруп турушат. Бейиш ага: "Менин сени менен эч кандай байланышым жок. Мен сен үчүн эмесмин, сен мен үчүн эмессиң." Тозок айтат: "Кел, менин алдыма кел. Мен сен үчүнмүн, сен мен үчүнсүң." Ey Алла, бизге иман бергин, бизге хидаят бергин. Ey Алла, бизди туура жолго салгын, биздин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин, биздин намазыбызды тургузгун, намаз окуйм дегенге намаз окуткун, туура жол көрсөткүн. Ey Алла, окуган намаздарыбызды кабыл кылгын. Баардык кылган амал ибадаттарыбыз сенин ыраазычылыгың үчүн. Бир тууганым, намазыңа бекем бол. Намазың жок болсо намазыңды тургузгун. Ар бирибиздин намазыбызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.